Assalamu alaikum, ардактуу катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен туугандар. Буюрса 17-си 9-ай 2022-жыл Москва акысы боюнча кечки саат 5 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде кезектеги автоунаалар Kia Rio 2021, экөө тең комфорт комплектация, экөө тең төлөмү, экөө тең стоимосу бир. Башында айтып коеюн. 804 миң канча өткөрүлгөн, ошон жарымын минус кылдык. 400 миң берсеңиздер өткөрүп берет. Эки машинеге тең. Эки машине тең бир хазайын. Анан 9 ай төлөнгөн ошондо. Калган 27 айды айына төлөмү 50.500дөн көбөйтсөңүздөр 1.300.000 канча болот? 1.300.000 канча болот? 27 ай төлөйсүздөр туугандар. Эми өзүңүздөр берген сумманы ошонун үстүнө кошсоңуздар, машиненин стоимосу чыгат туугандар. Ошондо 1.700.000 канчага турат. Экөө тең пробегтери 50 миң, 40 миң тегереги. Анан парк боюнча биздин паркта иштейсиздер. Эми негизи каалаган паркта иштесе болот дейт. Биздин паркта иштейсиздер. Биз мындай көзөмөлдөп турабыз. Анан путевой листти биз беребиз туугандар. Кудай кааласа, биз менен иштешесиздер. Буюрса, анан видеонун башы менен айтып өтөйүн, акыркы учурларда ушул Баткен окуясы боюнча видеолорду киргизип атабыз. Алла ыраазы болсун туугандар. Бүгүн кечки саат 5, бүгүн кечки саат 5ке чейин азыр менин картама жакын бир 250 миңдей акча келип түштү. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Дагы кечке маал дагы толуктап сиздерге видео отчет түрүндө полный отчетту берем туугандар. Ушул видеонун комментарийге түшсөңүздөр, ошол видеолордун ссылкасын коюп коем. Эгер дагы да жардам берем дегендер болсо, ошол видео менен көрүп, Сберкартага которо берсеңиздер болот туугандар. Эми алыстабыз, жок дегенде ушундай материалдык жактан кам көрүп турсак, бул нерсе сөзсүз керек. Мен бардык жоопкерчиликти өзүм мойнума алгамын, аламын. Барып, мындай сиздер берген аманатты даректүү жеткиргенге аракет кылабыз туугандар. Машинелердин экөө тең состояниясы жакшы, историялары муноусун таза экен, муноусунда алдыңкы капоту гана аз-маз кирип калыптыр, историясында бар экен. Көрүп турасыздар, баллондордун абалы жакшы. Летний баллондордун абалы жакшы. Өтө сонун. Бул жерде комплектациясы комфорт. Экөө боюнча тең ошол хозяйны бирөө. Полный электропакет, блокировка, разблокировкасы бар. Пробеги 53.370. Бул жагында антибукс, датчик давления шины, корректор фар, мультируль, штатный мафон, кондиционер, печка, 1.6 автомат. Чехолдору жакшы. Мына көрүп турасыздар. Подлокотник бар. Арт жактары, кыскасын айтканда, машина таза. Бул биринчи боюнча. Так, мотор жагында бир сыйра көрсөтүп коеюн, анан кийинкисин көрсөтөм туугандар. Ана сага. Мотор жагы тап-таза. Көрдүңүздөрбү? Мотор жагы вообще сөз жок. Ушинтип айдаш керек машина. Так, кийинкиси болсо мынаке. Мына жеринде аз-маз тийип калыптыр, бампер экөөнө. Историясында бар экен. Бампер менен капоттун крышкасы. Бунун историясы дагы бисмиллахиррахманиррахим. Муну 61 миң экен. Бул жерде да ошондой эле комплектация. Подлокотниги бар. Чехолу жок экен буда. Чехол кадатып аласыздар. Так, азыр бунун дагы мотор жагын көрөбүз. Баллондору бунунку да жакшы. Состояниясы өтө жакшы баллондорунун. Азыр мотор жагын көрөбүз. Бисмилла. Мында мотору таза туугандар. Аке, көрүп турасыздар. Ошондо эки машина боюнча тең, ылдыйда номери турат. Эртерээк чалып жетишип калыңыздар, выкупка сурагандар. Анан 5 миң, 10 миңге чейин дагы түшүп бериши мүмкүн. Мен айтып койдум. Эртерээк жетишип калыңыздар. Себеби азыр мындай машинелерди кече мен тартып атам, көрүп атасыздар. 2 миллион канчага турду? 2.300.000 бир жерде, 2.600.000 дагы бир жерде ушундай болуп кетип атат. Ошондо бул машиненин баасы 1.350.000 үстүгө 400 кошкондо 1.750.000 ошондой болот туугандар. Плюс-минус бир 50 миң. Ушундай туугандар, бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.